Өчүрт менен зордуктап, каалаган нерсесин кылып, алай элин жаман көргөзүп, машина уруп кеткенде кечирет элем, танка тебелеп кетсе кечирет элем, зордуктап каалагандай кылып, азыр 9 баланын арманы бул теманын башы. О малда 700 сом берсең, адам өлтүрсөң боло берет эле. Бул тема бул дүйнө жүзүндө да жок бул темачы. Бул апа деген бөлөк нерсе экен. Урматтуу жолугушууну катышуучулары, 2003 жылы 30 август күнү мен Алай айран тургуну болом, Жээнбаев Кадырбек Байтович. 30 август күнү кечки саат 8 чамасында апам магазинден кайтып кетип атканда жолдо 3 жаран ичип отурган 3 айылдын тургуну, аны биз жакшы билебиз, күлгөн адамдар болгон илгертен бери. Ичип отурушуп, апамды алдап, бир шарак куйбайсыңбы, неберели болупсуң деп бир шарак алдырып, анан кийин коркутуп, сарайга алып кирип, зордуктоп, өчүрт менен зордуктап, каалаган нерсесин кылып, алай элин жаман көргөзүп, 7 областка жаман көргөзүп, не только мага бул жаман иш кылган жок, бул алай эрине да жаман көргөздү. Ошол боюнча мен мыйзам чегин талашып жүрөм. Ошол малда мыйзам вообще иштебейт эле, чынын айтып коеюн, бетиңерге айдап айтам. О малда 700 сом берсең, адам өлтүрсөң боло берет эле. 1000 сом берсең, 2 адам өлтүрсөң боло берет эле. Ошол малда мен чуркап ушул жерде күнүм өткөн. Ошондо мен бул жерден кеткенден кийин эжем, мен ордума эжем чуркап, бардыгы акча менен, эко менен 3 жылдан качып, 3 жылга качып, 3 жылдан кийин кармалып, 1 айдан, бирөө 6 айда чыгып кеткен, бирөө 1 айда чыгып кеткен, үчүнчүсү күлкүлүү да мына Өзбекстан, Казакстан укпай эле койсун, үчүнчүсү келип эле кылмыш ишин козголбой эле, жөн эле фаршуй нарушник менен ары туалеттен качып туруп эле нары эжемдер таштар менен урганда, ошодон качып туруп эле кетип калган адам да. Мындай айтса, бул мен ушуга чейин жүгүрүп жүрдүм эле, буга чейин бийликтерге бирөөсүнө дагы ишенген эмесмин. Азыр Садыр Нуркожоевич келгенден кийин, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров келгенден кийин 3 жылдан кийин иштеген ишин көрдүм. Кандай экенин көрдүм. Бардык Россияны жыштырып келдик дагы. Азыр 9 баланын арманы бул теманын башы. 9 бала 9 башта чарчап неме таркап кетти. Ана мына айылда азыр Верховныйга бардыгына сотко заявление жазып, мен Бишкектен азыр эртең мен 10:30 келдим. Бишкекте Ак үйгө президентке кат жазып атсам, бирөө мурун чоң болуп иштеген эле туугандарыбыздан бирөө. Сен одан көрө Алайга жетип бар, саат 2'de жолугуш бар экен деди. Мен ушуга жетип келдим. Урматтуу, сизден сураныч. Ушул менин бул прокурор мынантсем алып көрөт аз бул кагазды. Мен сизге жетиш үчүн келдим. Мен ушул президенттин ортосунда көпөр болуп турасызбы сиз? Ошон үчүн жетип келдим мен сизге. Элдерде тажия бир жумада бир тажия болсо, бир жумада токтойт. Ыйлап болду, сабыр кылып калышат. А бизде 20 жылдан бери тажия күнүгө үйдө. Барсаң эжең ыйлайт, иниң ыйлайт, карындашың ыйлайт. Машина уруп кеткенде кечирет элем, танка тебелеп кетсе кечирет элем. Зордуктап каалагандай кылып, бу жерде теманын башы эле айтылууда. А мына фактысы кагаздын ичинде. Ушуну көрсөңүз өзүңүз ыйлайсыз, мына окусаңыз. Анан кийин ушул ишти до конца аягына чыгыш үчүн ушул видеодон кыркып президентке чыгарат дегенден мен ушул жерге жетип келдим. Эгер президентке жетпей турган болсо, биякта азыр атамдын туугандары 150 адам карап турат, апамдын туугандары 150 адам карап турат. Мен жалган сүйлөбөйм. Азыр ушул жерге барып кайрыласың деп мени күтүп турушат. Эми бунун жообу кандай болот? Бир Алла билет, бир сиздер билесиздер. Бир Аллага таянып калдык, бир президентке таянып калдык. Бирок президентке де жетиш кыйын экен. Биринчисине кат жазайлык дедик, экинчисине кезекке туруп президентке жолугушка аракет кылып жүрөм. Бирок бир дагы неме иштеген эмес да. Болгону өздөрү айылда ат чаап жүрүшөт. Азыр дагы ат чаап турушат. Мен 270 000 менен чыгып кеткем, 370 000 менен чыгып кеткем деп. Мына бардыгы билет. Мына жерде милициялардан бүгүн айтып бердим мен. Бардыгы билишет. Канча менен чыгып кеткени, не болуп кеткендери, ушуну бир жакшы көзгө карап берсеңиз. Бул тема бул дүйнө жүзүндө да жок бул темачы. Бул апа деген бөлөк нерсе экен. Энесинин сүтүн эмип туруп 9 ай көтөрүп жүргөндү кантип унутуп каласың? Унутуп кала албайт экенсиң да. Сиз өзүңүз Батырбекович, Аманкан Батырбекович, өзүңүз неме алып берсеңиз карап. Да, көзөмөлгө сиз деген кадыр көзөмөлдө болот. Атыңызды алабыз кадыр, роодун жетекчиси кадыр алгыла, бул ишти кайра көтөрөбүз кадыр. Анан мурунку соттун чечимдери бар да бүт бартың, Чечимдери бардыгы болот. Ошонун баарын мыйзам чегинде кайра кагаздарын бергиле, биз карап чыгалы кадыр. Балдар менен. Мына микрофон. Аманкан Батырбекович, уруксат болсо, бул боюнча 2003 жылы окуя болгон. Окуя болгондон кийин төмөнкү жарандар Россия Федерациясына качып кеткен. Россия Федерациясынан биздин балдар Ички иштер министрлиги барып кармап келип,
тергөө амалдары жүрүп, камап анан сотко бүгүнкү күндө иш ошондо сотко өткөрүлүп берген. Ал эми азыркы учурда жаңы жагдайлар ачылган боюнча Ош областында жогорку сотто сот процесси жүрүп атат. Қазір соттық процесс жүріп атат. Ооба. Ошо биз көзөмөлдөө соттук процесс Верховный сотто турбайбы, жогорку сотто. Азыр бул жактан ответ чыкса, Верховный күтүп да бул жактан ответ бар эле. Биздер алып койгон. беребиз қазір жогу. Кошумча айтып койсом, Мынакей ошол қазір. эле окуя боюнча ошо 3 айыпталуучу кеткен. Анын ичинен экөө ошо Алай райондук сот тарабынан соттолгон экен. Бул 2000 эмеден. А бирөө болсо Кара Суу райондук соту тарабынан соттолгон. 2026-жылы бул жаңы ачылган жагдай боюнча арыз келип түшүп, бүгүнкү күндө жогорку сотто. Жогорку сотто бүгүнкү күндө азыркы эле келген маалымат боюнча Турдуев боюнча Турдуевдун арызы канагаттандыруусуз калтырылган. Турдуевдун иши болсо Кара Суу райондук сотуна жиберилген, кайра кароого жаңы чыгылган жагдай бар деп. Бирок Кара Суу райондук соту азыр Ош шаардык сотуна жибергендиги боюнча иш бар да. Ал эми калганы экөөсү эмеси боюнча Адимовдуку боюнча азыркы күндө жогорку сотто каралууда. Жогорку сотто бирөө гана тиги Ош сотуна өттү, шаардык сотко өттү. Кара Суудагы шаардык сотко өттү. Арызыңызды қазір кабыл алабыз, биз көзөмөл кылып беребиз. Могу Мамат Раимов Урал боюнча ошо жогорку соттун эмеси бар, токтому бар, канагаттандыруусуз калтырылган. Бирөө боюнча. Биринчи микрофон. Кагазыңызды алабыз байкеңиз кадыр. Мына эки боюнча көзөмөл кылып берели.